Assalamu alaikum dostlar. Atlet KG kanalının жалпы катталуучулары жана жалпы ММА күйөрмандары. Бүгүн биз 31 декабрь күнү боло турган Ражабали Шайдуллаев аттуу мушкерибиздин беттеши тууралуу кеп кылабыз. Тактап айтканда, анын атаандашы Жапониялык Юта Кубо жөнүндө маалымат берем. Видеону көрөрдөн мурун каналга катталып коңгуроону басып коюңуздар. Бул иш-аракеттерди жасаган соң гана каналдан чыгып турган күрөш ММА беттештери кыргыз спортундагы жаңылыктардан кабардар боло аласыздар. Ал эми соңунда видео жакса сөзсүз лайк басып, алдына Ражапты колдоп комментарий калтырып коюңуздар. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Жапониялык профессионал ММА мушкери Юта Кубо учурда 37 жашта. Ал 1987 спортчу. Аралаш мушташ эрежеси боюнча профессионалдык деңгээлде жалпы 6 беттеш өткөрүп, бирөөндө жеңилип, калган 5 беттешинде жеңип алган. Кызыгы Кубо эң алгачкы дебюттук кармашында грек-рим күрөшү боюнча Рио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси, дүйнө чемпиону, Азия чемпиону, легендарлуу балбан Шинобу Отага жеңилип калган. Шинобу Ота өз кезегинде кыргыздын күрөш күйөрмандарына жакшы тааныш. Биздин Каныбек Жолчубеков аттуу балбаныбыз менен атаандаш болуп келген. 2018 жылы Жакартадагы Азия оюндарынын финалында Жолчубеков ошол Отага жеңилгени эсиңиздерде болсо керек. Ооба, дал ошол спортчу 2020 жылы ММАга өтүп кеткен. Эми Ражаптын каршылашына өтсөк, ошентип башкы беттешинде Отага калыстардын өңчөй чечими менен жеңилип калган соң, жолун оңдоп кетүүгө аракетин жасай берет. Биз анын ММАде болгону 6 беттеши бар экен. Демек тажрыйбасы аз деп ойлошубуз мүмкүн. Ооба, балким ММАде тажрыйбасы Ражаптыкына салыштырмалуу аздыр. Бирок ал аралаш мушташка чейин профессионал кикбоксчу болгон. Кикбоксинг боюнча жалпысынан 61 беттешке чыгып, 49 жолу жеңишке жетип, 10 жолу жеңилип, 2 беттеши тең чыгуу менен аяктаган. Демек анын артында бул спорт түрүндө чоң тажрыйбасы бар. Бутта туруп мушташууда Ражап буурун катып, аралыкты сактап, күтүүсүз тебүүлөрдөн абайлашы керек болот. Юта Кубо 8 жашынан тарта иниси Кенжи менен бирге таэквондо менен машыга баштаган. Бирок андан ары ал спорттон кетип 15 жашында кикбоксингке өтүп кеткен. Кикбоксинг боюнча профессионалдык деңгээлде 2005 жылы 18 жашында 57 килограмм салмакта дебют жасап, алгачкы ишенимдүү жеңишине жеткен. Ошентип ал 2005-тен 2007 жылга чейин муайтай жана кикбоксинг эрежелери менен чыгып, 16 беттеш өткөрүүгө жетишип, бир дагы жолу жеңилген эмес. Ошондой эле 2010 жылдан 2013 жылга чейин да 13 беттештик жеңилгис сериясын көрсөтүп, жылдызы жанган. Эми ММАдеги беттештерине кайтсак, дебютта Шинобу Отага жеңилген соң, бир жылдай тыныгып алып, 2022 жылы 2 беттешине чыгат. Олимпиаданын вице-чемпионуна күрөштөн толугу менен алдырып койгон соң, 2 кармашында тейкдаундардан коргонуусу жакшырган. 1 раундда эле каршылаштын үстүнө отуруп алып, көзөмөлдү алып, кол соккуларын жаадырып жиберип, граунд энд паундтун натыйжасында жеңишке жеткен. Андан ары 2023 жылы 2 жана 2024 жылы да 2 беттеш өткөрүп, 4 беттештен турган жеңиш сериясына чыккан. Эми мынтип анын алдына кыргыздын мыкты мушкери чыкты. Биздин Ражаптын учурдагы рекорду 12 беттеш 12 жеңиш экенин билсеңиздер керек. Жапондордун бул Райзин аттуу уюмунда 2 беттеш өткөрүп, экөөндө тең убакыттан мурда жеңишке жетти. Кызыгы Ражап ошол 12 беттештин биринде аягына жеткирген эмес. Бардыгында 1-же же 2 раунддарда жеңүүчү болуп келген. Жада калса 3 раундду көрө элек мушкер. Андыктан каршылашты биз канчалык тажрыйбалуу дебейли, чыныгы ач карышкыр деп биздин спортчуну атасак жарашчудай.
Бул уюм аркылуу Жапон ММА күйөрмандарына аты чыгып таанылган соң 66 килограмм салмагында курду жеңип, андан ары UFC'ге өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз ошол учурларды чыдамсыздык менен күтөбүз. Раджапты колдоп, комментарий калтырып, видеого лайк басып коюңуздар.